Саламатсызбы кайрадан, кадырман угарман, сабагыбызды улантабыз. Сабагыбыздын темасы бүгүн кайреле 3-чү бөлүгү, бул демократиянын башаттары деген темабызды улантабыз. Бул 3-чү бөлүгү, буга чейинкилер 1-чи, 2-чи бөлүктөрүндө Афин жана Рим демократияларын, Афин демократиясын жана Рим республикасын жана орто кылымдардагы кыйын абалды, эң акыркысы ошол агартуу доорунда болгон эволюциялык, цивилизациялык өзгөрүүлөрдү белгилеп кеттик. Азыр эми бул сабагыбыздын 3-чү эң акыркы бөлүгүндө эң акыркы биздин жаңы доордогу кубулуштарга кайрылабыз. Жана агартуу доордун акыр кезегинде бир топ чоң опурталдуу иштер болуп, демократиянын жолу ачылды десек болот. Агартуу доору ошо философиялык гана, же теориялык гана, мен баса белгилеп кетпедимби, коомдук келишим деген теория пайда болуп, бул жаңыча саясий легитимдүү бийликтин түшүнүгүнө жол ачты деп. Ошол эле кагаз бетинде же ой бетинде калбастан, агартуу доору кайсы чоң бир саясий кубулуштарга да, окуяларга да жол ачты. Бул албетте эң эле белгилүү нерселерден айтсак, бул Француз революциясы 1789 жылы француз монархиясы урап, анын ордуна революция келип, француз республикасы курула баштаган. Албетте француз республикасын куруу оңойго турбай, ортодо албетте француз империясы пайда болду. Наполеон Бонапарттын, Луи Бонапарттын тарыхтарын билебиз мектеп тарыхынан. Бирок француз революциясынын такай ошол окуянын демократиянын калыптанышына жана азыркыдай форманы карманышына чоң эбегейсиз роль ойногон. Француз революциясынан башка ага чейин пайда болгон дагы бир чоң окуя бул Америка Кошмо Штаттарынын ал кезде Америка колониялары деп коебуз. Улуу Британиянын колониясы болуп келген 13 штат өздөрүн эгемен мамлекеттер деп, көз карандысыз деп жарыялап, 1776 жылы кансыз же дээрлик кансыз революция уюштурушкан. Америка жана француз революциялары өз ара бизге калтырган мурасы бул мыйзам негизинде ар бир адамдын, ар бир жарандын аброюн эске алуу менен ошол демократиялык түрдө эч кандай монархия же династия салттарын карманбай, шайлоо түрү менен, шайлоо жолу менен бийликти камсыз кылууга болгон иш-аракеттер болгон. Эгер Америка революциясынан кийинки бир чоң нерсени баса белгилесек, бул Америка Кошмо Штаттарынын, кийинчерээк ал Америка Кошмо Штаттары болуп калбадыбы? Ал ошол мамлекеттин баарысын биригип конституция жазуу аракети болгон. Америка конституциясы, Кошмо Штаттардын конституциясы азыркыда баарыбызга белгилүү болгондой эң эски конституция болуп эсептелет. Ал конституциянын логикасы, идеясын талкуулаган көптөгөн теориялык, саясий талкуулар бар, булактар бар. Аларды карап чыкчу болсок, бир канча нерселер баса белгиледи. Бир чети бул Америка демократиясын куруудагы ар кандай институттардын калыптанышы. Биринчи эле кезекте бул институт бул бийликтин бутактарга бөлүнүүсү жана ошо ар бир бутагы өз ара бири-бирине баланс болуп тең салмактуулукту сактоосу. Бийлик тең салмактуулугун сактоо институттары бул теория жүзүндө, саясий теория жүзүндө француздар тарабынан, өзгөчө Луи Монтеске деген социолог, философ тарабынан жазылган. Бирок аны ишке ашырууда Америка
Кошмо Штаттардын конституциясы эң эле биринчи мисал катары роль ойноду десек жаңылышпайбыз. Ошондо француздардын жана Американын ортосунда биз азыркы өкүлдүк демократиянын институттарынын пайда болушуна күбө болуп турабыз. Бул институттар биринчиден ошо жарандардын ролу, экинчиден бийликти тең салмактуулукка байлап, ошо бийликтин бутактарын такай бөлүндүрүп, ар бир бийликтин бутак бөлүгү башкаларына карай тең салмактуулукту сактоо функциясын иштеп чыккандагы ролу өтө эбегейсиз. Анан француздар менен америкалыктардан сырткары британиялыктарды же ал кезде англиялыктардын да ролун, тажрыйбасын белгилеп кетсек болот. Эгер эң башатына барчу болсок, албетте Англиянын демократиясынын башаты жок эле дегенде 1215 жылга чейин барышы керек. Ал жылы эмне болгон? Магна Карта деген конституциялык, азыркы тил менен айтканда конституцияга тете болгон мыйзамдын кабыл алынуусу. Магна Карта деген бул ошол теги орто кылымда 13 кылымда эле ар бир англиялыктардын, ар бир жарандын, ар бир кишинин укуктарын эске алып, ар бир кишинин жашоосу, өмүрү жана коопсуздугу маанилүү экенин эске алып, бийлик тарабынан шылтоосуз же жана негизсиз түрдө адамга болгон жаман акырат келтирүүсү жол берилбейт деген принциптин пайда болушуна жол ачкан. Аны азыр латын тилинен алып, юридика илиминде habeas corpus деп аталат. Ар бир кишинин ошо денелик жана өздүк коопсуздугунун камсыз кылуунун негизги принциби. Бирок Англия өзү андан кийин деле ошол монархия бойдон калып, бир канча албетте кылымдар бою демократия болгон эмес. Бирок Англиянын кийинки доорлорунда 1688 жылы мисалы үчүн Англиянын улуу революциясы деген же атактуу революция деген революциясы орун алып, андан кийин ошо 17, 18, 19 кылымдарда бир канча реформалар орун алып, натыйжасында Англиянын королу, башчысы, монархы өз укуктарынын бир топ мынан кол жууп, көпчүлүк укук жана башкаруу бийлигинин негизги очогу болуп Англия парламенти чыга келет. Анан Англия парламенти чыга келгенден кийин, албетте бул парламенттин шайлоо жол жоболору ишке ашып, шайлоого келгенде партия деген институт пайда боло калып, жана бара-бара азыркы Англиянын демократиялык системасы куралып калышына жол ачкан. Эми ошо көрүнүктүү деп айтчу болсок, ушул 3 мисалды эске тутсак өтө жетиштүү болот дейм. Американын мисалы, Франциянын мисалы жана Англиянын же Британиянын мисалы. Эми бул 3 мамлекеттин демократияга болгон багыты, баскан жолу албетте оңой болгон эмес. Жана демократия куруу менен бирге ар кандай башка коомдук жашоодогу кубулуштар болуп өткөн. Эми өтө чоң бир жагына кайрылчу болсок, бул коомдук экономикалык түзүлүштүн эволюциясы. Эгер ошол агартуудуу орунда биз жана илим жагына эле баса белгилеп кетчү болсок, бул агартуудуу орундан кийинки же агартуудуу орунун эң соңку баскычтарында индустриализация деген кубулуш пайда болгон. Экономика, ал кездеги Европанын экономикасы агрардык
жер иштетүүчү экономикадан татаалыраак машина иштетүүчү, темир, көмүр энергиялары менен алга түртүлгөн экономикалардын ачылышына, мануфактураларга, өнөр жай индустриясынын, өнөр жайдын негизинде калыптанган экономикага жол ачкан. Мунун демократияга кандай мааниси бар, тиешеси бар? Мунун тиешеси албетте бизге кайсы бир деңгээлде таанышыраак болгон бир нече нерселер. Биринчиден, бул индустриализация, андан башка урбанизация деген, башкача айтканда, элдердин айыл жеринен көбүрөөк шаарга карай көчүп келүүсү жана шаардык экономикага көбүрөөк катышуусу деген кубулуш. Ушу урбанизация, индустриализация жана башка экономикалык кубулуштар бул элдердин тыгызыраак жашоосуна, бири-бири менен болгон байланышуусу, коммуникациясы жакшыраак болуусуна жол ачкан. Элдер баары бир жерде жашап, бир жерде өзүнүн көйгөйлөрүн бөлүшө баштаганда, ошол көйгөйлөрүнүн чечилүүсүнө иш аракеттер кыла баштаганына жол ачкан. Бул деген, башкача айтканда, биздин капитализмге каршы иш аракеттер же социалисттик иштөөчүлөрдүн кыймылынын башталышы десек болот. Албетте, бул доорду сүйлөп атканда Карл Маркс жана Фридрих Энгельс деген бизге өтө таанымал болгон кишилерди айта кетсек болот. Бул кишилердин ою албетте алардын өзүнүн тилинде демократия эмес, бул пролетардык же социалисттик же коммунисттик жол менен ошо капитализмдин, буржуаз классынын иштөөчү класстын үстүндөгү үстөмдүгүн жок кылуу жана коомдун ушундай эки карама каршы болгон үстүңкү жана астыңкы ылдыйкы болгон эки класска бөлүнүүсүн жок кылуу деген теорияны карманышкан. Алардын айтымында социалисттик революция бул ошол капиталисттик экономикалык төзүлүштүн системалык түрдө болгон адилетсиздигин жоет болчу дагы, анын ордуна теңдикти, ар бир кишинин, жарандын, ар бир иштөөчү кишинин укуктарын жана экономикалык жактан болгон адилет өз ордун камсыз кыла турган система орнотмок. Башкача айтканда, албетте, бул демократия. Бирок ал кезде Маркс жана Энгельс жана алардын башка ой бөлүшкөн кишилери, шериктештери демократияны туура эмес, адилетсиз система катары карап, бул ошо буржуаздык коомдун гана бир түзүлүшү, ошолордун бир продуктусу деп билишкен. Анан ошондуктан капитализм жана демократия бул экөөсү бирге кеткен, бири-бирине таянган системалар деп таанышкан. Бирок кийинчерээк азыр мындай ал тарыхты кайра карап сын көз менен карачу болсок, албетте бул деген демократия деген сөзсүз эле түрдө ошол класстык жана адилетсиз системаны курган же ошону камсыз кылган, ошону стабилдүү түрдө сактап турган система деп айтууга сөзсүз эле түрдө ошентип айтуу туура эмес. Демократия адамдардын укугун сактоо системасы катары, адамдарга өз бийлигине болгон катышуу мүмкүнчүлүгүн берген система катары жана бийликте тургандардын ошол коомго карата болгон жоопкерчилигин тартуусу байкалган система катары, албетте, ошол социалисттик идеалдардын, Маркс жана Энгельс жазып кеткен бизге жагымдуу, жакшы идеялардын албетте өбөлгөсү катары карасак болот демократияны. Муну менен биз албетте азыр ошо азыркы биздин доордун, жаңы доордун эң соңку убагына келип калдык. Биз кийинки темабызда, кийинки сабагыбызда азыркы же эң соңку демократиянын формасын, акыбалын,
ордун талкуулайбыз. Азыркы кезде болсо эгер корутунду катары айта кетчү болсок, биз бир канча нерселерди байкап кеттик. Бул жалаң эле ошол кайсы бир жеке мамлекет, жеке бир жер, шаар мамлекет же кишилердин аттарын эмес, бул ушу коомдук саясий куулуулардын, коомдук саясий өнүгүүнүн процесстерин биз байкабыз зарыл. Бирок анткени ошолордун баарысы демократиянын жана азыркы жакшы саясий системанын калыптануусуна мааниси өтө зор. Мисал үчүн биз байкап кеткенде, биринчиден элдердин билим деңгээли жана эл агартуу маселеси өтө чоң көрүнөт. Демократияны орноштурууда жана демократиянын ишке ашуусунда калың элдин билимге болгон жетишүүсү, билим берүүгө болгон көңүл буруу мамлекет тарабынан, саясий системаны жалпы эле саясий жана коомдук маселелерди эл тарабынан түшүнүүсү бул өтө чоң жана керектүү болгон шарт. Бул Афинда да болгон нерсе, Римде да болгон нерсе, бирок өзгөчө жана агартуу доорунан кийинки мезгилдерде биздин заманга чейин болгон чоң түшүнүк. Демократия ишке ашуусу үчүн эл агартуу, элдин билими жогору болуусу өтө маанилүү нерсе. Экинчи жагы, бул демократиянын коомдук теңсиздиктерге же коом ичинде экономикалык, социалдык, класстык жактардан алганда ар кандай теңсиздиктердин болуусу жана ошолордун демократияга терс таасирин берүүсү байкалат. Качан гана ошондой теңсиздик күчтүү болсо, эгер коом өтө кескин түрдө байлар жана кедейлер болуп бөлүнсө, же колунда барлар жана саясий жана экономикалык жактан укугун жоготкондордун коому болсо, андай кырдаалда албетте демократия орун алуусу өтө кыйын. Демократия деген бул бара-бара кайсы жерде болбосун ошо теңдикти социалдык, экономикалык, саясий жактан, укуктук жактан бардык коомдун мүчөлөрүнүн теңдигин камсыз кылган система. Теңсиздик болсо, демократиянын орносу өтө кыйын. Жана эң акыркысы бул мамлекеттин калыптануусу. Бул деген тарыхый өтө чоң мааниге ээ болгон нерсе. Бул ошол Афин мамлекети кандай болгон? Ошо байыркы мамлекеттердин негизи, турпаты, форуму, институттары кандай болгонун эске алуу менен азыркы мамлекеттерге салыштырсак, кандай гана татаал мамлекет курганыбыз, өтө чоң масштабтары, көлөмү чоң мамлекеттерди курганыбыз көзгө көрүнүп турат. Чоң мамлекет курган сайын анын талаптары да, көйгөйлөрү да, кыйынчылыктары да татаал болот экен. Ошого жараша азыркы жаңы доордогу демократиянын институттары, аны ишке ашуу ыкмалары өкүлдүк демократия болуп, жаңы форумга ээ болуусу шарт болуп калган. Ошо жаңы мамлекет катары, жаңы доордун мамлекетинде жаңыча демократия талап болгон. Жана ошондуктан азыр мисалы үчүн 20-кылымда, 21-кылымда курулуп аткан демократиялар бул албетте өзүнүн ошо түзүлүүсүндө, архитектурасында, структурасында Римден да, Афиныдан да өтө кескин түрдө айырмаланат. Мунун баарысын эске алуу менен биз эмки сабакта ошол азыркы демократиянын кандай экенине көңүл бурабыз.